Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қылған дуа, зикір деген сабағын улайбыз. Бүгін бұл хадистің түшүндүрмөсүн алабыз. Бұл хадис Насаиде жана Хакимде келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллахумма анфa'ни бима алламтани. О Аллахым, пайдалы қыл мага үйрөткөнүңдү. Ва аллимни ма янфауни. Жана мага пайдалуу нерсени үйрөткүн. Же үйрөткөнүңдү мага пайдалуу кылгын. Варзукни илман янфауни. Жана мага пайдалуу илим насип кылгын, ырыскы кылгын деп. Ушул дуаны жаттап алайлы. Жаттап алып дайыма айтып жүрөйлү. Биринчисинде: О Аллахым, мени үйрөткөн нерсеңди мага пайдалуу кылгын деген ушул өткөн чакта келди. Бул нерседен белгилүү болот. Адам билген нерсеси кээде пайдалуу болот экен, жана билген нерсеси пайдасыз да болот экен. Кээде билген нерсесине зыян да калат. Ошол билген илимди мага Аллахым пайдалуу кыл деп өткөн чакта сурады. Ошо өткөн билген билимдеримди мага пайдалуу кыл деп. Ал эми учур чакта уаллимни ма янфауни деген азыр үйрөтүп жаткандарыңды, үйрөнүп аткандарың азыркы учурдагында дагы пайдалуу кыл деп. Бул жерде пайдалуу кыл деген Аллахым дагы кошуп бер, истизада деп коет, кошуп бер. Пайдалуу кыл. Илимде бая көп топтолуу эле эмес, ошол топтолгон илим пайдалуу болсо экен. Жана келечекте да айт: Варзукни илман янфауни десе, дагы алдыда биле турган билимдеримди, ырыскы кылып бере турган илимдериңди, насип кылып бере турган билимдериңди мага пайдалуу кыл деди. Мындайча айтканда пайгамбар байкасаңыздар 3 тараптан сурады. Өткөн чакта дагы пайдалуулукту сурады, жана учур чакта дагы пайдалуулукту сурады илимди, жана келечекте дагы ушул илимди пайдалуулукту сурады. Бул нерсе менен түшүнөйлү, адам баласы билимди алуу менен эле маселе бүтүп калбайт экен. Ошол билим, алган илим пайдалуу болуш керек. Бул илимге жетүү үчүн, илим бул Аллахтын белеги адам баласына берген. Илим Аллахтын колунда. Аллахтан сурайт экенбиз бул нерсени. Илимдин кадыры баркы бийик. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранда келет: "Вакул" деп, о Мухаммад айткын: "Вакур робби зидни илма", мага илимди арттыр, илимме илим кошуп бер деп. Кээ бир алымдар айткан, эгер илимден дагы шарапаттуу нерсе болгондо, ошону арттыр, ушул нерсени кошуп бер деп айтмак. Бирок илимди, эмнени коштуруп берүүнү суранганда илимди сурады деп. Илим бул шамчырак, ак менен караны айырмалай турган, жакшылык менен жамандыкты, акыйкат менен жалганды, нур бул илим, нур айырмалайт. Алла Таалам Куранда айткандай, Зумар сүрөсүнүн 9-аятында: "Кул хал яставиллазина я'ламун валлазина ла я'ламун". Айткын, билгендер менен билгендер тең келеби? Иннама ятазаккару улул албаб. Чындыгында илим ээлери, акыл ээлери акыл калчашат. Ал эми илимден жүз бургандар бул караңгылык, түркөйлүк, надандык, бүт жамандыктын жолу, адашуунун жолу, ээсин өлтүрө турган, жок кыла турган жол. Адам баласы илимге муктаж. Кадимки башка алымдар айткат, кээ бир алымдар: адам ушу аба менен тамакка кандай муктаж болгон болсо, илимге андан дагы муктажыраак. Аба менен тамакка жетпей калган болсо, адамдын акыбети өлүм болот. Ал эми илимден кур калган болсо, адашуу болот. Ошол адашуусу өзүнө кыйроо болот. Барар жери тозок же бейиш. Илим жолу бейиштин жолу, караңгылыктын, илимден жүз бурун жолу, адашуунун, тозоктун жолу. Инсан дайыма ушул нерсени эстеш керек. Бул илим Аллахтын колунда. Аллах Таалам берет. Биз муктаж бул илимге деп жүрөктү Аллахка байлоо. Алла Таалам айткандай: "Ва утиту минал илми илля қалила". Силерге берилген бул кичине гана илим. "Ла илма лана илля ма алламтана". Периштелер айткандай, Куранда келет: "Бизде илим жок, о Робби, сен гана үйрөткөн илим гана". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтканы бар Алла Таалам: "Ва алламака ма лам такун та'лам, ва кана фадлуллахи алейка азима". Сен билбеген нерсе билбечи элең. Сен билбеген кезде үйрөттү Алла Таалам. Аллахтын сага жакшылыгы чоң болду. Адам өзүн жөнөкөй сезип, жупунуу сезип, Кудайга муктаж сезип, бул илим Аллахтын колунда деп. Ушундай нерсе дайыма көкүрөгүндө, жүрөгүндө жүрүш керек. Адам бир нерсени билгенде боюн көтөрүп, башкаларды ылдый көрүп, өзүн өйдө көрүү эмес.
Илим жана дарак канчалык мөмөлүү болгондо ийилгенде эле илимдүү адам дагы билген сайын ийилет. Нахл сүрөсүнүн 78 аятында айтат: Алла Таалам ушу билимге бүт Аллахтын колунда экенине бир сыйра акыл калчап ой жүгүртөйлү. Аллаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Аллах Таалам силерди энеңердин ичинен чыгарды, эч нерсе билбеген элеңер го. Ва жа'ала лакумус сам'a, силерге угууну берди. Вал абсар, көрүүнү берди. Вал афида, жүрөктөрдү берди. Лааллакум ташкурун, эмне силер шүгүр кылышыңар үчүн. Биринчиден ушу илим алып атат. Акылыңызга эмес, өзүңүздүн зиректигине же бир кыйындыгыма, мындай мен памятиме эмес, бир жүрөктү Аллахка байлайлы. Илим Аллахтын колунда. Таква болуп, Аллахтан сурансак, себептерин аткарсак, Аллах Таалам берет илимди. Бакара сүрөсүнүн 282 аятында Аллах Таалам айтат: "Ваттакулло", Аллахтан коркула, "Ва юаллимукумулло", Аллах Таалам үйрөтүп коет силерге. Аллахтан коркула, Аллах Таалам үйрөтөт силерге. "Валлоху бикулли шейин алим", Аллах Таалам баардык нерсени билүүчү. Мен бир нерсеге назарыңыздарды, көңүлүңүздөрдү бургум келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эртең менен, ушу эртең менен адатынан дайыма ушул дуаны калтырбай айтчу экен. Негизи эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илимди суроо келген дуа, илимди суроо, Аллахтан суроо, түрлүү дуалар келген. Мына ушул эртең менде калтырбай айткан бири эртең менен эмне дейт? Аллахумма инни ас'алука илман нафиа ва ризкан таййиба ва амалан мутакаббала. Ва Аллахым мага пайдалуу илим бере көр, ва ризкан таййиба, жана таза рызкы бере көр, ва амалан мутакаббала, жана кабыл болгон амал бер. Башка бир риваяттарда солих амал бер деп. Ушул үч нерсени сураган. Дайым эртең менен. Ушул үч нерсенин алдында дайымы пайдалуу илим. Ошон үчүн алымдар айтат: берди илимди рызкыдан дагы, жана жакшы амалдан дагы Аллах Тааламдан суранганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыга койду. Эмнеге? Айлман нафиа, пайдалуу илим. Мына ошол алган илим пайдалуу болсо, ошол илим менен ырыскын арам адал экенин айырмалайт. Илим пайдалуу болсо, ошол кылган амалы туура амал, туура эмес амал экенин билет. Мындай карап көрсө, адамдын күнүмдүк жашоосу 3 нерседен турат экен. Эртең менен туруп же ырыскы издейсиз. Ырыскынын ортолорунда намаздарыңыз бар, кылган зикир дуаларыңыз бар. Ошол күндө соопту жыйноо менен да алек болосуз. Жана күнүмдүк жашооңузга тиликке, иштешке туура келет. Но ошонун алдында илим. Ошо илим менен ырыскыңызды дагы тууралайсыз, амалыңызды да тууралайсыз. Ошол үчүн илимди алдыга койду деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырбай айтып жүргөн дуаларын берди. Бирок ошол учурда илимди сурап, бирок себептерин аткарбаган, бул акылга сыйбаган жаман, туура эмес түшүнүк. Кээ бир адамдар илимди сурап коюп, бирок эртең менен уктап коет, китеп окубаса, сабактарды укпаса, сабыр кылбаса, аны каяктагы илим? Пайдалуу илим бере Аллахым деп, бирок себептерди аткарыш керек да. Балалуу болом деген адам үйлөнөт, алым болоюн, үйрөнөйүн, ак менен караны айырмалайын деген адам бир аз сабыр кылып, китеп окуш керек, сабактарды угуш керек, бир аз сабыр кылыш керек. Анкабут сүрөсү 69 аятында Алла Таалам айтат: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана". Биздин бул жолдо аракет кылгандарды биз түз жолго салып коебуз. Аракет айтып атат. Анан аракет кылбай эле илим өзү келип калат. Кээ бир жана надандардын айткан сөзүндөй уктасам түшүмө кирип анан илимдүү болуп калды. Бирөө мынча жолу ясинди окуп койсоң, эртең менен турсаң илимдүү болуп калат экенсиң, мунун баарын жаттап коет экенсиң. Жок. Жүрөктү Аллах Тааламга байлайсыз. Анан талыкпай мээнет, аракетке берекет, умтулуу, сабыр, туруктуулук, чыдамкайлык, өжөрлүк, бүт ушул нерсе арттан келет. Анан сот тармак, телефон чукулап, ар кандай приколдорду көрүп коюп, убактын коротуп коюп, анан гана бир дуаны деле окуп коеюнчу бир. Андай эмес, аракет кылыш керек. Аракет пайдалуу илим дегенде, ошол илимди Аллах Тааламдан берди карасаңыз, бүт сөздөр ушу 3 жерде пайдалууга байланат. О Аллахым, үйрөткөн нерсеңди пайдалуу кыл, мага пайдалуу илим бер. Жана келечекте дагы мага илимди пайдалуу кыл деп атат. Ушу үйрөнгөн илимди. Илим, адам илимди амал кылыш үчүн алат экен. Ушуну жакшылап түшүнүп алайлы. Илимди биз илимдүү болуп экен, бул жакшы сүйлөйт экен, жакшы айтат экен, көп нерсени билет экен деш үчүн эмес. Илимди биз ушу амал кылыш үчүн, ушул илим менен ак менен караны айырмалайлы, чуңкурга түшүп кетпейли, адашууга түшүп кетпейли. Иннама яхшаллаха мин ибадихи улама. Чыныгы Аллахтан корккондор, алымдар, билгендер. Илим бул коркуу. Илим менен адам өзгөрөт, оңолот, түшүнөт, билет. Максат ошол.
жамандыктан арылуу, жакшылыкка бет алуу, илимди жыйнап алып туруп мен көптү билем деген бул билим эмес. Адам аз билсе да ошого амал кылса, ошол билим. Илимди билип бирок амал кылбаса, ал пайдасыз илим. Пайдасыз илим бул адамдын жакшылыгына эмес, жамандыгына күбө болот. Аллах Таалам Куранда айтат, Жума сүрөсү 5-аят: "Масалуллазина хуммилут таврат, сумма лам яхмилуха, камасалил химар яхмилу асфар." Ушундайлар бар, Тауратты көтөрүп, алымдар айтат тафсиринде, Тауратты көтөрүп дегени ошо Таураттагы келген китептин ичиндеги нерсени билип көрүңүздөр, билди. Сумма лам яхмилуха, андан кийин көтөрбөй койгондор. Көтөрбөй койгон деген ошол амал кылбай койгондор дейт келет. Билди, ошонун ичинде келген тыйынууга тыйылган жок, буйругун аткарган жок. Аларды Аллах Таалам кимдерге окшоштурдур? Камасалил химар яхмилу асфара, эшектей дейт. Эшектей. Жанагы эшек өзүнүн төбөсүндө жүк кылып көтөрүп жүргөн чөбүнөн жей албай пайдалана албайт го. Мына ошондой. Мен мынча тонна китебим бар, мынчаны китепти окуп койдум деген ал бекер сөз. Алдан эсек өзүң амал кылбасаң, жана эшекке окшоп, эшектин үстүнө жемдердин баарын жүктөп коюп айдап кетсең, эшек ал жеминен пайдаланбайт, жей албайт. Алла Таалам ошо окшоштуруп атат. Сен тонна китептериң, көп билген маалыматтарың, укмуштай сүйлөгөн сөздөрүң ал эсине пайда бербейт. Илимди максат биз билиш үчүн эле эмес, албетте билиш үчүн жана амал кылыш үчүн. Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху айтат: "Яхдифул илму бил амал." Илим бул амал менен калат. Амал менен калат. Фа ин ажабаху ва иллиртахал. Эгер амал кылбаса, жооп бербесе келген билимге, анда илим көчүп кетет аларым дейт. Пайгамбар саллаллаху башка бир хадистерде айтат: "Ким бир илимди билип, ошого амал кылса, Аллах Таалам башка дагы илимди мурас кылып берет" дейт. Билбеген илимди үйрөтүп коет дейт. Ошо ваттакулла, Аллахтан коркулу үйрөтүп коет. Адам коркуп билген нерсесине амал кылса, ошол илими жардам берет. Ал эми илимди көп чогултуп өзү амал кылбаса, ал илими бале болот ал адам, Аллах сактасын. Акыретте каршы болот ал илими. Ошон үчүн хадисте келет: "Ал-Кур'ану худжатун алейк." Кур'ан сага жакшылыгыңа күбө болот же жамандыгыңа күбө болот. "Инналлаха ярфау би хадал китаби акваман ва ядау бихи ахарин." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах Таалам бул китеп менен, Кур'ан менен бир коомдорду көтөрөт, бир коомдорду чөктүрөт дейт. Кур'анды урматтап, ызаттап, ага амал кылгандарды Аллах Таалам көтөрөт, Кур'андагы нерселерге каршы тургандарды Аллах Таалам чөктүрүп, коркулуп жок кылат. Анан дагы бир туура эмес түшүнүк бар, кээ бирлерде ошону баса айта кетели. Ушул илимдеги жоопкерчиликти айтканда мындай сөздөрдү айтат да: "Кой мен анда укпай эле коеюн, билбей эле коеюн, лишний мага бир өзүнчө бир бале болбосун, жоопкерчилик көп өткөн, билбегендин сурагы жеңил болот экен" дегендер бар. Бул шайтандын азгырыгы. Бул бир чуңкурдан кайра экинчи чуңкурга түшүү деген сөз. Бир адашуудан экинчи адашууга секирүү. Аллахтан келген жакшылыкка, илимге жүз буруу бул андан да жаман нерсе. Оман арадан дикри фа инна лаху маишатан данка. Ким менин зикримдин эстөөдөн жүз бурган болсо, ага кур жашоо бар. Ва нахшуруху яумал кыямати ама. Биз кыямат кайымда ал күнү сокур кылып тирилтебиз. Ал айтат: "О Роббим, эмнеге мени сокур кылып тирилтиң? Тиги дүйнөдө көрчүм эле го" десе, ал күндө аяттарым келсе сен көрбөчү элең. Ошон үчүн бүгүн сени сокур кылып тирилттим дейт Алла. Көрсө да көрмөксөң бол салгандар, укса да укмаксан болгондор, билсе да билмексен болгондор, илимден жүз бургандар, бул андан да чоң бале. Ошон үчүн адам билбесе дагы, амал кыла албаса дагы үйрөнсө жүрөк ойгонот. Жүрөк бул денедеги падыша. Денеде бир кесим эт бар. Ал кесим эт оңолсо, муштум эт бар. Дене оңолот. Ал муштум эт бузулса, дене бузулат. Илим бул жүрөктү агартат, жүрөктү жумшартат, жүрөктү оңдойт. Илим менен амал кыла албаган нерсеңди амал кыласың. Ошон үчүн будан кайра жүз буруп жана шайтандын торуна түшүп калбайлы. Күнүндө Фатиха сүрөсүндө окуп жүрөбүз го. Сироталлазина ан'амта алейхим, ихдинас сиротал мустаким. О Аллахым, мени түз жолго сала көр, бизди түз жолго сала көр. Сироталлазина ан'амта алейхим, өзүң неамат кылып берген, жакшылык менен бергендердин жолуна. Ан'амта алейхим, неамат жол, Аллах насип кылган жол. Булар кимдер десе, алымдар айтат, булар илим менен амалды бириктирген адамдар. Билет, амал кылгандар. Сироталлазина ан'амта алейхим, гойрил магдуби, сенин каарыңа калгандардын жолу эмес. Бул кимдердин жолу десе, билип туруп амал кылбагандардын жолу. Ан'амта алейхим, гойрил магдуби алейхим валаддаллин, жана адашкандардын жолуна да эмес. Бул кимдердин жолу десе, бул илимден жүз бургандардын жолу, адашып кеткендердин жолу. Адам ушу билбегендигинен, илимге кош көңүлдүгүнөн адашат.
Ал эми Аллахтын карына түшүп ачуусуна тийгендер булар билип туруп амал кылбагандар. Ошон үчүн билбей эле коеюн десеңиз адашуунун жолуна түшөсүз. Бирок билип туруп амал кылбасаңыз Аллахтын карына түшөсүз. Ал эми ушул нерседен оолак болуштун жолу билгенге амал кылуу, илимге умтулуу, аракет жасоо. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах таалам баарыбызга пайдалуу илим берсин. Жана ушу уккан билгендерибизди кыямат күнүндө акыретте биздин жакшылыгыбызга себепкер кылсын. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылгандай, Аллахым мага пайдалуу илим бер, илимди пайдалуу кыл, жана келечекте дагы үйрөткөн илимдер мага пайдалуу болсун деп. Пайдалуу илим бул ошол билгенине амал кылган илим. Пайдалуу илим бул ошол илими кыямат кайымда жакшылыгына күбө болгон илим.